Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі сабағымызда 10 қыраттың ішінен 9-шы қыраттың имамы жана өз заманасында Басра шаарында Құран оқытушылардың жетекшісі болған имам Яқуб рахматуллахи алейхинин өмір баяны менен танышып өтөбүз. Бұл имамдың толық аты жөнү имам Яқуб ибн Исхақ ибн Зейд ибн Абдулла ибн Абу Исхақ ал-Хадрамиюл Басри. Күниясы қошымча аты Абу Мухаммад жана Абу Юсуф болған. Имам Яқуб рахматуллахи алейхи алым жана қарылардың үйбілесінде туылып өскөн. Анткени анын атасы жана чоң атасы белгилүү чоң қарылардан эле. Имам Яқуб рахматуллахи алейхи өз дорунда кыраат илимин терең өздөштүргөн имам жана Куран окутуучу эң чоң устаз болгон. Бул тууралуу Али ибн Джафар ас-Саиди рахматуллахи алейхи айтат: "Кана Яқубу акра ахли заманихи ва кана ла ялхану фи каламихи." Имам Яқуб өз заманасында Куранды эң жакшы окуткан жана сүйлөгөндө ката кетирбеген улуу имам болгон. Ошондой эле Абу Хатим ас-Сажистани рахматуллахи алейхи айтат: адамдардын арасынан Курандын ар бир сөзүн, кырааттардын айырмачылыктарын, анын себептерин жана мазхабтарын, ошондой эле нахви жана араб тилин имам Яқубтан да жакшыраак билген адамды көргөн эмесмин. Ал өз дорунда Куранды үйрөтүүчү эң чоң устаз болгон. Жана да имам Яқуб рахматуллахи алейхи тууралуу 4 мазхабтын ичинен Ханбали мазхабынын башчысы имам Ахмад бин Ханбал рахматуллахи алейхи мындай деген: имам Яқуб риваят кылууда өтө чынчыл, бекем жана ишеничтүү адам болгон. Абул Касим ал-Худали рахматуллахи алейхи айтат: لم ير في زمن يعقوب مثله كان عالما بالعربية ووجوهها والقرآن واختلافه فاضلا تقيا نقيا ورعا زاهدا. İmam Yaqub'tun zamanasında Arap dilin жана анын негиздерин, Куранды жана андагы айырмачылыктарды билүүдө ага тең келген адам болгон эмес. Ал кадыр бартуу, өтө такыба, таза жана дүйнөгө кызыкпаган адам болгон. Абул Касим рахматуллахи алейхи сөзүн урлап, мага анын дүйнөгө кызыкпагандыгы тууралуу бир окуя жетти дейт. Күндөрдүн биринде ал намазда турганда анын ининдеги чадырын бирөө урдап кетет. Дүйнөдөн оолак болуп намазга өтө берилгендиктен анын урдаганын сезбей да кылган. Ошондой эле имам Яқуб рахматуллахи алейхи өтө бийик даражанын, кадыр барктын эси болгондуктан анын сөзү аттуу баштуу адамдарга да өтө эле. Жана да имам Абу Амр рахматуллахи алейхиден кийин Басра элине Куран үйрөтүү жоопкерчилиги имам Яқуб рахматуллахи алейхиге өткөн. Натыйжада имам Яқуб рахматуллахи алейхи өмүрүнүн аягына чейин көптөгөн адамдарга Куран окутуп, жана кыраат илими бүткүл аламга таралуусуна зор салымын кошкон. Ошентип 205 хижри жылы Зулхиджа айында 88 жашында бул дүйнөдөн ахиретке сапар тарткан. Имам Жазари рахматуллахи алейхи имам Яқубтун кыраатын риваят кылуу үчүн анын окуучуларынан 2 окуучуну тандап алган. Алардын биринчиси Рувейс Мухаммад ибн ал-Мутаваккил рахматуллахи алейхи, ал эми экинчиси Раух ибн Абдул Муъмин рахматуллахи алейхи. Бул эки имам Яқуб рахматуллахи алейхиден эч бир ортомчусуз риваят кылышкан жана бул эки риваяттын ортосундагы айырмачылыктар өтө аз жерде кездешет. Анда эмесе азыр имам Яқуб рахматуллахи алейхинин окуучусу болгон Рувейс риваяты менен Мулк сүрөсүнүн акыркы аяттарын окуп үйрөнөбүз. А'удhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Азыр окулган Мулк сүрөсүнүн акыркы аяттарында Рувейс риваяты менен аламдагы окулган Хафс риваятынын ортосунда 4 айырмачылык болду. Биринчи айырмачылык бул сиат жана кыйла сөздөрүндө. Бул сөздү имам Хафс таза касра менен сиат жана кыйла деп окуса, ал эми имам Рувейс рахматуллахи алейхи син жана коф тамгаларындагы касраны ишмам кылып тактап айтканда касраны доммага аралаштырып суиат жана кыйла деп окуйт. Экинчи айырмачылык бул таддауна сөзүндө.
Бұл сөзді аламда көп оқылған Хafs риwayati бойынша таддауна деп дәл тамғасын таштит менен оқысақ, ал эми Руwais риwayatында тадуна деп дәл тамғасын сүкүн менен окуйбуз. Үчүнчү айырмачылык бул маия сөзүндө. Бұл сөзді имам Хafs маия деп я тамғасын фатха менен окуйт. Ал эми имам Руwais болсо я тамғасын сүкүн менен маи деп окуйт. Төртүнчү айырмачылык бул ал-кафирина сөзүндө. Бұл сөзді имам Хafs ал-кафирина деп фатх менен тактап айтканда таза фатха менен окуйт. Ал эми имам Руwais рахматуллахи алейхи ал-кафирина деп каф тамгасында фатханы жана алифти имала кылып тактап айтканда фатханы касрага, алифти яга жакындатып тыбышы менен окуу. Мына ошентип имам Яқуб рахматуллахи алейхинин өмүр баяны жана кырааты менен кыскача түрдө таанышып өттүк. Аллах таала имам Яқуб рахматуллахи алейхинин кабырын нур менен толтуруп, дин үчүн жана Куран үчүн кылган зор кызматын кабыл кылып, бейиштен бийик даражаларды насип кылсын.